Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Тез Кабардын бул чыгарылышында маңдайымда турган заңгыраган 2 кабаттуу жалпы 5 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтөбүз. Бул кайсыл жерде жайгашкан, кантип барабыз дей турган болсоңуздар, мен анда даректерин айтып өтөйүн. Биз азыркы учурда Ош шаарынын дал өзүндө турабыз. Чоң жолдорунун биринде. Азыр эми бул видеону түрдүрбөстөн аягына чейин күзөтүп барсаңыздар, бардык маалыматтарды беребиз. Жер 2,5 соттук жер тилкесинде жайгашкан. Мына ошол 9га 12 болгон 2 кабаттуу үйдү көрсөтөбүз. Эгерде сиздер шаардын өзүнөн жер издеп жаткан болсоңуздар, же үй издеп жаткан болсоңуздар, анда чамдаңыздар, сиздерге мен көчө тараптан жайгашкан жерин, дарегин тактап көрсөтүп берейин достор. Көрдүңүздөрбү? Маңдайыңыздарда Сулайман Тоо. Биз азыркы учурда Эргеш Алиев көчөсүнүн башында турабыз. Рыспай Абдыкадыров көчөсү менен кесилишкен жеринде. Мына ушул баягы Черемушкадан түз түшкөндөгү Рыспай Абдыкадыров көчөсү бул Курманжандатка көчөсүнө барып биригет. Азыр эми сиздерге Сулайман Тоо тарапты көрсөттүм. Мына бул желбиреп турган желеги бар здания МЧС'ин имараты, облустук МЧС'тикин көрсөттүк, Азыр мына көчө тараптан дагы бир көрсөтүп коеюн. Андан кийин үйдүн ички пландарын, бөлмөлөрүн көрсөтөйүн достор. Ошол жанагы Черемушка тараптан түз түшкөндөгү барып городской больницанын капталынан чыккан, эски городской больницанын капталынан чыккан ушул жол Рыспай Абдыкадыров көчөсү. Бирок мына ушул сатыла турган үйдүн дареги Рыспай Абдыкадыров 20 болуп калат экен достор. Эми бул ошол көчө менен түз келип туруп, сиздер бул солго бурулсаңыздар, МЧС'ин көчөсү деп коебуз. Бул Эргеш Алиев көчөсү. Жүрүңүздөр, эми сиздерге маалымат берели. Мына бул бузулат экен, сноско кеткен. Себеби билесиздер да. Мурун эми унаа аз болгон, көчө тарапка көпчүлүгү чыгып кеткен. Бирок өздөрү билет экен, канча метр ичкери киришин, кызыл сызык каерден экенин билишет экен. Ошон үчүн азыр маалымат, ээси берген маалымат боюнча айтып өтөбүз. Мына ушул жерден бул жагы сноско кетет. Андан кийинки жердин сотигин айттык. 2,5 соттук жер тилкесинде жайгашкан, документинде 2 сотик. Буюрса бул жер тротуар болот. Мына бул азыр баня менен ажаткана сүрүлөт, кетет. Мына ушул чек ара болуп калат. Красный линия мына ушул жери болот. Бул жагы сиздерге карайт достор. Суусу келген, газ келген, центральный канализация бар. Шаардагы бүт бардык шарттар каралган достор. Бул жерде мурдагы эски үй болгон экен, жаңыдан салып жаткан учуру. Бул эми толук бүтө элек. Бүткөн үйдү көрсөтөйүн. Жүрүңүздөр. Бисмилла. Бул эшик терезелери бүт пластиктен, ремонттору жаңы, кирип эле жашай турган шартта. Кана Бисмиллахиррахманиррахим. Мына өзүңүздөр көргөндөй 2 кабаттуу, маңдайыңыздардан 2-чи кабатка чыгып кетүүчү тепкич. Биз оң тараптан баштайлы. Оң тараптагы бул бөлмөгө баш бага турган болсок, конок бөлмөсү, зал 4,5 × 8 экен. Натяжный потолок болгон. Керилме шыптама потолок. Мына өзүңүздөр көргөндөй. Бул жагы болсо чоң панорамий терезелер орун алган. Бул жагы очоккана кухня болуп кетет деген пландарын айтты. Асты болсо мына ушундай паркет болгон. Моющий обойлор чапташтырылган. 8ге 4,5. Вытычкалар дагы бар экен достор. Хай-тек стилиндеги мына ушул эшиктерди дагы көрдүңүздөр, Жаңыдан эле ремонт болгон. Бул жерде жаш бала болбогондугуна байланыштуу жапжаңы ремонт болгондой турат экен. Андан кийинки бул бөлмөгө кире турган болсок, бул дагы бир кичи зал, же болбосо спальня кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Дагы бир бөлмөнүн ортолугундагы терезе дагы орун алган. Бул жакта дагы терезелер бар достор. Ремонтторун көрдүңүздөр. Натяжный потолок болгон, асты болсо ошо паркет. Негизи жылуу пол болгон экен, бирок азыр жагышпайт экен. Андан кийинки 3-чү бөлмөгө баш бага турган болсок достор, бул жагы азыркы учурда жашап жаткан бөлмөлөрдүн
Бири бул спальный, ата энелер уктоочу бөлмө. Бул бөлмө дагы дал ошондой жасалгаланган, натыйжный потолок, моюша бойлор чаташылган, жакшы. Эми эмелектер кетеби, кетпейби, аны өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Эми биз экинчи кабатка көтөрүлөлү. Көрдүңүздөрбү? Экинчи кабатка чыгып баратабыз. Бул экинчи кабаттын холл кенен, бул жактан чыкканда эле маңдайыңыздарда душ туалет бөлмөсү. Өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар. Кенен экен. Андан кийинки бул чоң ата энелер уктоочу бөлмө. Чоң бөлмө. Муну каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Бул муновусу кетиши мүмкүн. Мунул калат деген сөзүн айтты. Бул потолокту болсо өзүңүздөр эми жасалгалап аласыздар. Чоң плита басылган экен заводской. Жакшы. Эми достор, балконду дагы көрсөтүп коеюн, Бул балкон тарабы. Өзүңүздөр көрүп тургандай, шаар ушул жерден кенен көрүнөт. Бишкекке күлдүк эле Ишкек болду деп. Ош дагы Ыш шаары болуп калыптыр го. Мына Сулайман тоо, МЧС, Бакыт үйү бүт бардыгы ушул жерден көрүнөт экен. Караңыздар. Силерге насип кылсын дейли, баасы $85,000 бааланды. Кеми болот албетте. Алмашуу жолдору $10,000 жакын машина сунуштасаңыздар болот. Калганы накталай нак акчага сатылат достор. Силерге насип кылсын дейли. Эсим номер экран астында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Чегаралары кайсыл жерден экендигин болжолду айтып өттүк. Эсимдин айтымына караганда ошол биз көрсөткөн жерден. Документинде 2 соток, негизи убактылуу пайдалануучу жер дагы кошуп берилген. Жалпы кошуналарга ошону кошкондо 2,5 соток болуп калат. Бүт центральный канализация, жаратылыш газы, суу, свет келген. Андыктан мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар, сиздерге насип кылсын дейли. Буйрусун, содаңыздарды берсин.